төрагасынын орун басары. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, Россияда бүтүн дүйнөдө жүргөн иммигранттар. Мен дагы иммигрант, Москвадан Ильяс. Мен туулган жерим Кыргызстан Республикасы Оштон болом, ошо болсун. Туугандар, кичине дагы кайрылам видеодо. Неге десе, бул комментарийде туура жазып атасың, кимиси туура айтпай атасың, сен кимсиң, андай мындай. Мен дагы айтам, мен Кыргызстанданмын, Кыргызстан төрөлгөнмүн. Кыргызстанды колумдан келген патриотизмди кылам, патриоттук кылам. Неге сүйлөп атам? Мына көрүп атасыңар, тынчтык болбой атат дүйнөдө. Бизге биринчи очередте Кыргызстаныбыздын тынчтыгы керек. Кыргызстанда тынчтык болсо, стабилдүү болсо өнүгөт. Бизде любой проблеманы президентибиз чечип атат. Командасы, компания, органдар, милициялар, НВД бардыгы бар. Туугандар, бизге азыр дүйнөгө мына кичине болгон окуя, провокаторлор жактан кандай чоң болуп көрсөтүп коюп атат да. Мына Пакистандын новостун көрдүм, Туркияныкын, Саудияныкын көрдүм, канчалыгын өлкөлөрдүкүн көрдүм да. Ал Жазираны көрдүм, адашпасам. Бул туура эмес да. Эми болгон окуя болду, эми олар уруптур кыргызстандыктарды. Олорду өкмөт бар го, туугандар. Биз өзү иммигрант болуп жүрөбүз. Мына, допустим, бир Кыргызстан жараны калтак жесе, бирөө урса орус да. Кандай жиндибиз келет да. Неге буну сүйлөп атам? Бизге Кыргызстан өнүгүп атат. Өнүккөндө бизге инвесторлор керек. Дүйнөгө Кыргыз элини культурасын көрсөтүш керек. Кандай культура, кандай маданияттуу эл да. Мен буну бирөөгө жакшы көрүнөм деп сүйлөбөй атам. Мен Кыргызстан тарыхын билген үчүн сүйлөп атам да. Туугандар, келгиле культурабызды көрсөтөлү, Кыргызстан маданиятын көрсөтөлү, кандай деңгээлде историясы бай эл болгон да. Бул жагы дальше ушундай көрсөтөлү, жакшы көрсөтөлү Кыргызстанды. Мына болгон нени сүйлөп чыгып, мына азыр кичине жаман болуп калды болгон окуя. Эми Кудай сактасын, дальше болбосун. Кичине Кыргызстаныбызды жакшы көрсөтөлү, өнүктүрөлү. Мен ар видеодо айтам, биз иммигрант болдук, эми биздин балдар болуш керек эмес. Силер кичине түшүнгүлө. Биз өлкөнү президентибиздин компаниясы, командасы аракет кылып атат, өнүктүрүп атат да. Ушул өнүксө, Кыргызстанга байлар келип бизнес курса, бизге пайда да. Иш жери болот, элибиз келип мына ар жерде жашабайбыз. Мына квартираларга кирсең, Тобагылдын бир квартирада керек болсо 4 семьям жашап атат. Неден? Ошо айласы жоктуктан. Келгиле, интимакта болойлу, Кыргызстанды көрсөтөлүк дүйнөгө жакшы. Мен мисалы үчүн Россияда болсун, башка өлкөлөрдө да болгом да. Мен кыргызстандык деп алхамдулилла сыймыктанып сүйлөнөм. Неге десе, Кыргызстандын историясы бар, Кыргызстандын эси күчтүү. Ошого силерге кайрылуу, келгиле, интимакта болойлу. Өлкө жөнүндө түшүнөйлүк, өлкөгө колунан не жакшылык келсе кылайлык, жакшылык келбесем сөз менен сүйлөйлүк Кыргызстанды. Өнүктүрүшкө аракет кылайлык. Ар жолу сүйлөп атам мен. Эми кимге жагат, кимге жакпайт, пикириңерди жазгыла. Кандай, каерденсиңер, ошону эми жазып койгула. Интересно. Видеону таратып койгула. Мына менин YouTube каналымды поддержка бергиле, катталгыла көргөндөр. Кудай буйрса, Кыргызстанга барганда мен мындай видеолор чыгарбайм. Өтө мындай күчтүү бизнес жөнүндө контенттер чыгарылат. Бизнеске кандай окуса болот, кандай кылып акча тапса болот да. Өлкөбүзгө кандай пайдасы бар. Ошондой. Аллага аманатсың.